Salam dostlar, bugün 23. yıldan 13. mayı. Men Bişkek şaharından Oş şaharına bara jatıp, mına sizin ekranınızda Rezansay köprüsüne gelgende bundan 30 yıl murunku bolup ötken bir kaygılı okuya jönde böyle boluşum geldi. Al okuya mınday bolgon. 93. yıldары, 94. yıldары Түштүк Кореядан машина taşıgan negizinden Devo avtoprogramlı maşinaların, Tiko avtomobillerin taşıp durgan gez bolgon. Anday maşinalar negizinden Kırgızстан Түштүк regionlarına Баткен, Жалал-Абад negizinden Oşqa gelip düşüp durgan. Oşonday günlerдің birinde ошол жылдарда Ошто таксисттик кызматты аткарууга негизинен Өзбек улусундагы адамдар чыгып турган. 93. yıldan başlap 95. yılga çeyinki aralıkta kandaydır bir sebeplerden köptөгөн adamlar taksi kızmatını atkarıp жүрүp жоголуp turgan. Hiç kандай izilдөөлөр жыйынтык bergen emes. Oşonday günlerдің birinde bir жерден gaya kızmatkerleri bir Tiko avtomaşinasını toktatышат. Toktatsa içinden bir Ruslan attı jaş jigit militsiya kızmatkerinin formasını giyген, же болбосо күбөлүгүн көрсөткөн шундай адам болуп чыгат. Шундай болсо дагы gaya kızmatkerleri ал машинанын ичин аңтарып көрүүгө, текшерип коюуга bir камынганда машинанын ичинен bir adamдын жансыз денеси табылган. Андан кийин ал баланы кармашып, анан MVD'ga өткөрүп беришип, бул ишти негизинен Бишкек шаардык Кыргызстандын кылмыш изилдөө башкармалыгы шугулданган. Андан кийин негизинен катуу сурактар болуп, ошол жоголгон адамдар ушул көпүрөгө байланыштуу болуп чыккан. Анткени жанагы Руслан аттуу жигит милиция кызматкери болуп иштеп жүрүп, kızmatından boş vaxtlarda jumuştan çıkıp taksilerde жалдаган. Ayda, жылда, ayda emes, bir ayda, bir ayda, 3 ayda şunda bir kızmatda işledi kılıp durgan. Taksi jaldap, takside bara jatkanda артынан moyununa kıl çılbır salıp, же болбосо zım salıp, tros salıp, takside öldürüp, daima yani maşinanın içinde de alıp gelip, uşul yerden, uşul köprüden, buna köprünün bu jagын айтып берет, же болбосо мына о жерден ушул немеге алып келип туруп, ушул сууга жансыз денелерди ыргытып турган. Андан кийин тергөөнүн жүрүшүндө кыскасы баардык кылмыштарын мойнуна алып, ушул жерге келип, кайсыл жерлерден кандай кылып ыргытканын айтып берип, даже кээ-бирки адамдарды кайсыл жерден ыргытканын да унутуп калган кездер унутуп калган. Бул сенсациялуу окуя бүтүндөй Кыргызстанды дүңгүрөткөн. Муну сиздер дагы менин угармандарым билсеңиздер керек. Ал эми мен бул билдирүүм, бул берүүм жөн гана. Ал эми ошол баладан сурашканда эмнеге bundan burada sen kандай кармалбадың дегенде, эч кандай кармалууга негиз болбоду дегенде айткан. Бир топ эле жолу мени гая кызматкерлери кармаган дейт. Бирок мен дейт милиция кызматкеримин деген күбөлүктү көрсөткөндө мени коюп берип турушкан дейт. Анан келип ушул дарыяга өзүңүздөр билип, бул жагы болсо Көпсай кеси болуп кетет, бул жагы болсо Таш көмүр кеси болуп кетет. Ушул жерлерде ошондой биздин өзбек туугандардан 10 чакты адамдын денеси табылбай калып кеткен. Бул жөн гана силерге бир келе жатып эле токтоп, машинаны токтотуп контент жарыялап койдум. Айып этпейсиздер, андай болсо дагы эч андай тагдырды эч кимдин башына салбасын, Кудай таалам. Бардığınızlarga ак жол, аманчылык, жакшы жүрүңүздөр, ошондой бейли кырсыктардан, жамандыктардан алыс болуңуздар демекчимин, урматтуу менин подписчиктерим. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат.